Hi everyone, welcome to another video. In this video, we're looking at the following words. Саламатсыздарбы, бұл видеода төмөнкү сөздөргө карайбыз. They look alike but mean a lot of different things. Алар бири-бирине окшош, бирок мааниси бираз башкача. To live, жашоо, эмне кылуу, жашоо. Демек бул этиш. To live, жашоо, этиш. Мисалы, we live in Kyrgyzstan. We live in Kyrgyzstan. Biz Kırgızstanda жашайбыз. Life, ömür, жашоо. Бул этиш эмес, бул зат атооч. Мисалы, my grandfather had a long life. My grandfather had a long life. Чоң атамдын өмүрү узун болгон. Next word, кийинки сөз, lives. Биринчи айтылышы, же lives. Эгер lives деп айтылса, жашайт болот. Мисал үчүн, he lives close to us. He lives close to us. Ал бизге жакын жашайт. Экинчиси, lives. Жашоолор. Зат атооч. Lives. Жашоолор. Мисалы, machines won't make our lives easier. Machines will not make our lives easier. Машинелер жашообузду жеңилдетпейт. Machine деген бул автоунаа эмес, негизи бир аппарат, машинелер. Кийинки сөз live. Бул түз эфир. Мааниси түз эфир. I watched Көкбөрү live on YouTube. I watched Көкбөрү live on YouTube. Көкбөрүнү YouTube'дан түз эфирде көрдүм. Alive. Тирүү. Тирүү. If Айтматов was alive, what else would he write about? If Айтматов was alive, what else would he write about? Айтматов тирүү болгондо дагы эмне жөнүндө жазмак? If Айтматов was alive, what else would he write about? Hey, we teach English on WhatsApp. Biz ошондой эле англис тилин WhatsApp аркылуу үйрөтөбүз. You can learn more in the description. Кененирээк маалыматты видеонун сүрөттөмөсүнөн алсаңыз болот.